Кыргызстанда учурда 1.800.000 баш уй, 6 миллион кой, 600.000 жылкы бар. Өлкө Евразия биримдигине киргенине 11 жылдын жүзү болду. Экспорттун көлөмү ылдыйкы тепкичте. Анын өсүшүнө тоскоол жараткан фактор деп дыйкан фермерлердин менчигиндеги жерлердин жетишсиздиги, дыйкан чарбаларынын майда табардуулугу өлкөнүн айыл чарба продукциясын экспорттоого тоскоолдук кылган башкы фактордун бири болуп саналат. Бул абал өндүрүштүн төмөнкү темпинин көрсөткүчүнө байланыштуу экспорттук потенциалды чектеп коюусунун мисалы дешет серепчилер. Биздин кесиптик дрон аппараты Сокулук районунун Мурдагы Рассвет деген аталышта миллиондогон каражаттарды бюджетине камтып, Борбор калааны тамак аш продукциясы менен түгөл камсыз кылып, миллионер деп аталган колхоздун учурда жеке менчикке өтүп кеткен талааларында дайындалган режимде иш жүргүзүүдө. Күнгө жекшемби, 1 февраль. Айлампа жол менен журналисттик сапарыбызда кетип баратып, талаада кардын үстүндө ыкчам кыймылдап, айдоо иштерин аткарып жаткан жаңы техникалардын кадамын ээрчи, агросектордун өкүлдөрүн тамшанткан трактор шелерестин кыймылына суктанып, биз да токтоп калдык. Автомашинабыздын рулун талаага бурдук. Кызыктырган кыймылда бир мандем бар экенин бүчүркөп. Чын эле, арадан 15 мүнөт өтпөй бул талаага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаевдин эч кандай ээрчиген свитасы жок эле дыйкандар менен жеринен жолугуп дем алышты шылтоо кылбай ыкчам уюшулган иш планёркасына катышып калдык. Айыл чарба министрлиги бүт эле 1991 жылынан өлкө эгемендүүлүк алгандан бери республикалык аткаруу бийлигинде өткөн алмашууларынын баарына күбө болуп, кызматтык трансформацияны өз башынан кечип келген. Өлкөбүздүн негизги мыйзамы Конституцияда 12 өзгөрүүдөн өткөн. Ошондуктан айыл чарба тармагындагы алмашылган министрлердин санын интернет булактарынан да таба алган жокпуз. 1991 жылынан бери Кыргыз өкмөтүнүн курамы 10 жолу өзгөртүлсө, 33 жолу министрлер кабинетинин төрагасы алмашылыптыр. Ал эми биз сөз кылып жаткан айыл чарба тармагында акыркы 5 жылда 3 министр ишмердүүлүк кылгандыгы жөнүндө маалымат таптык. Токтоло кетсек, 2020 жылдын октябрында Күнөс канатчыларынын ассоциациясынын башчысы Тилек Токтогазиевди 2022 жылдын февралында министрлик постунан Аскарбек Жаныбеков жылдырган. Бакыт Төрөбаев 2 жылбыр бир тизгинди колуна кармаганына ушул айдын ичинде 3 жылдын жүзү болот. Мындай кызматтык кулбиттерге эмне себеп болууда? 2021 жылы Кыргызстанда тамак аш продукциясына баанын өсүшү өнөктөш ээп өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку деңгээлге жеткен. Кыргызстан импортко көз каранды өлкө экенин бизде өндүрүлгөн керектелүүчү тамак ашынын жетишсиздиги күбө. Өлкөдө жылына 12.000 тонна жашылча майы өндүрүлөт. Муктаждык 100.000 тонна. Кантка болгон муктаждык 100.000 тоннанын тегерегинде болсо, атактуу кант өндүрүүнүн флагманы деп өздөрүнө атак даңк кыйгарып алып иштеп жаткан кант заводдору болгону аталган талаптын 50%-ын жабат деген маалыматты расмий кызматтар билдиришет. Бул жетишпегендик муктаждыктын бир эле четин билдирет. Ошондуктан Бакыт Төрөбаевдин бул кызматка дайындалганы коомчулукту көптөн үмүттөндүргөн. Реалдуу маалыматтарга таянсак, бул постко келгенден кийинки министрдин кадамдарын Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылынын 12 декабрындагы номеру 671 токтомуна ылайык жарык көргөн Кыргыз Республикасынын тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү программасы белгилейт. Кыргызстан өз экспорттук мүмкүнчүлүгүн пайдалануу факторун өстүрүп, импорттун полигонуна чыгуу боюнча анализ камтылган. Ал программа түзүүдө министрдин да зор салымы бар. Биз мамлекеттик каржылоо мамлекеттик программасын түздүк. Бириккен товар өндүрүүчүлөргө арзан кредит берип атабыз азыр. Арзан кредит ким бириксе, ошол бириккен алкагында биз арзан кредит берип атабыз. Экинчиси маселе, ким айылдар үлүш жерлер менен бириксе, бир колхоз болуп, кооператив болуп, ошолордун биздин 390 негизинде, 309 токтом негизинде үлүш ФПСтин жерлери бар. Ошол ФПСтин жерлерин биз ушул
кооперативтерге беребиз. Эмне үчүн дегенде өзүнүн үлүштөрүн биригип атат да, биз кошумча да аларга жерин берип атабыз. Ошондо алар айдасын, жерди иштетсин биргиликте. Ошондо андан кийин негизинен объем чыгат. Бизде проблема эмнеде болуп калды? Барды үлүшү берип кетип, биз майда чарба фермер болуп калдык да. А майда чарба фермер эч качан дүйнөгө чыга албайт. Жечкендиктер бар болгонун белгилеп, программада көйгөйлөр да ачык айрым форматта белгиленген. Министр Төрөбаевдин аракети бул ишканаларга инновациялык технологияларды киргизип, дарыметин эл аралык экспорттоочу деңгээлге жеткирүү. Бизде азыр Кыргызстан боюнча өзү азыр 25-жылы 32 МТС ачтык. Бул муниципалдык МТСтер дагы, жеке менчик МТСтер дагы. Чүй областында бизде болжолдуу 10 МТС ачылып атат да, бирок Чүйдө эң мындай айтканда техника камсыз болгон областтын бири. Бул жерде техникада проблема жок. Ошондуктан министр жумасында 7 күндүн ишке арналган сааттарын иш үстүндө өткөрөрү мактанычтуу эмес. Бул көнүмүш ченем. Алыс кетпей эле талаадагы жолугушуудагы чакан баарлашуунун натыйжасында маектешибиздин көңүл чабытындагы тармактын өнүгүүсүнө тоскоол болгон көйгөйдү жоюу коюлганы талкууланып, айыл чарба өндүрүшүнүн майда товардуулугу жана айыл чарба сырьёсунун айрым түрлөрүнүн өндүрүүнүн көлөмүнүн чектелишин жоюу боюнча сунуштар айтылды. А экинчи урожайга үгүттөп атасыңар? Экинчи урожайга ошол эле силосный үгүттөп атабыз. Ну күздүк будайдан кийинки экинчи урожай силоска аракет кылып. Ошондо тоютка чыгып кетебиз. Албетте, ат жалындагы маектен дагы бир ички рыноктогу тең эмес атаандаштыкты түзүүчү, эске алынбаган жана сапаты төмөн тамак аш азыктарынын жогорку көлөмдөгү импорту жөнүндө көйгөй айтыла кетти. Андан бөлөк экспортко деген тамак ашка эл аралык сапаттарын киргизүүнүн деңгээлинин төмөндүгүнөн өлкөдө өндүрүлгөн тамак аш продукциясынын түрлөрүнүн экспортко чыга албай жаткандыгы да айтылып, көптөн бери курамында антибиотик табылды деп экспортко киргизилбей жаткан бал продукциясын өтө олуттуу партнер деп табылган Кытай Республикасы кабыл алуусун жеңиш катары белгилей кетти маектешибиз. Ал эми айыл чарбасын колдоо принциптери акыркы жылдары өтө омоктуу жолго коюлганын, Кыргызстанда 17 миллиарддын көлөмүн чапчыган турукташтыруучу фонд түзүлгөнү боюнча өлкө башчысынын жарлыгы коомчулукка чыгып, талкуу жаратканы көпчүлүктүн эсинде. Фонддун негизги багыты экономиканы колдоо жана калыбына келтирүү боюнча ыкчам чараларды каржылоо жана белгилүү процесстерди турукташтыруу маселеси болмок. Учурда мамлекеттин аракети кластердик өнүктүрүүнү колдонуу менен 2027-жылга өлкөдөгү тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү программасында бекитилген шарттарды түзүүгө жана тармактагы көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Биз каналдарды куруп атабыз, суу сактагычтарды куруп атабыз, бетонный полотнону төшөп атабыз жана көп жумуштарды ирригациялык инфраструктураны аябай жакшыртуу маселеси абдан көп жумуш аракеттер болуп атат. Ошондуктан буга өнөктөш жаралган көйгөйлөрдү чечүү шарт. Өкмөттүн номуру 309 токтомунун негизинде өткөрүлгөн жер реформасынын негизинде жергиликтүү калкка айыл чарба багытындагы жерлердин 75% таратылып, өлкө аймагында 530 миң үй бүлө, 2,6 миллион Кыргызстандын жарандары жерге менчик ээлери болуп таанылган. Майда товардуу өндүрүш четки рынокко болгон ниетти өстүрбөй, башка нукта кадам түзүүгө мажбурлаганы, учурда мамлекеттик көп тармактуу ишканаларды кайра жандандырууга мажбурлаганы өнүгүүнүн жаңы багытына жол ачуу дешет дыйкандар. Күздүк айдоолорум бар, тең айдап койдук да. Чарбанын канча жери бар? Бүгүнкү күндө бизге тиешелүү 600 гектарды иштетип атабыз бүгүнкү күндө биз. Саясат ушул болот да, баарын бириктирүү кооперативдин негизинде келерге түшүмдү дагы, үрөндү дагы кандай себиш керек. Мисалы, ошолорго бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан да колдоо көргөзүп атат да, 3%-тан кредит беребиз, кооператив болуп бириккиле, ошону туура багытка салгыла депчи. А биздики болсо мамлекеттики. Биз бүгүнкү күндө биз үрөн чыгарбайбыз, бүгүнкү күндө тоют дайындайбыз биз. Мамлекеттин өзүнүн малдары бар бүгүнкү күндө. Ошо мамлекеттин малына бүгүнкү күндө тоют дайындайбыз да биз бияда. Өзгөрдүн мал барбы? Бар, мамлекеттин өзүнүн бүгүнкү күндө 10 миңге чукул Мирнос эмесиндеги койлор. Бакыт Эргешевдин негизги өнүгүү принциптери мурдагыдай көп тармактуу ишканалар аркылуу импорттук көз карандылыктан алыстоо. Эң аз дегенде 60 центнер аласың. Мына агротехнологияны туура колдонуп, 110го жетиш керек. 110го жетиш керек. Бирок 60 быйыл аласың. Эгерде 85 алсаң, анда премия берем.
Чүй облусунда экологияны бузган өнөр жай фактору жок. Органикалык таза продукция чыгарганга бүт шарт бар. Айыл чарба тармагын ыкчам өнүгүүгө түртө турган фактор бул дан эгиндерин өнүктүрүү. Ал үчүн мыкты сапаттагы үрөн болушу керек. Кыргызстанда 1,268,000 гектар жер айыл чарба багытында колдонууга шарты бар. Бул мына бүгүнкү техниканы биз алып келгенибиз. Ошол ар бир айыл өкмөттө, ар бир райондо ушундай техника болушу керек. Бул техника өзү негизи мурда колдонуп жүргөн, бирок акыркы 30 жылда, 25 жылда бул техниканы колдонбой калган. Бул мына орусча айтканда бул шелерес. Сиздер жакшы билесиңер, ар жылы бизден дыйкан жерди айдайт, 20-25 сантиметр айдагандан кийин жерди тоңгорот, анан кийин будайын себет же башка үрөн себет дагы ар дайыма техника кирет. Комбайны кирет, трактору кирет, жана башка техника кирет. Ал таптаганда 20 сантиметрден кийин пласт болуп калат. Пласт деген эмне? Бул пласт деген бир мындай жердин бетону деп коебуз. Жердин бетону. Жерде бетон болгондон кийин ал жака нар жака суу эч кандай өтпөйт. Жана биздин өсүмдүктөрдүн тамыры дагы өтпөйт. Ошон үчүн 20 сантиметр айдагандан кийин жерибиз тез кургап эле нымы жок болуп кетет да. Ошон үчүн бул шелерезди мына азыр бул шелерез 70 сантиметр киреби? Мына 70 сантиметр. Эгер 20 сантиметр мурда айдап жүргөн жерлер болсо 25-20 сантиметр. Азыр 70 сантиметр кирет дагы, 50 сантиметр чуңкурга кирет дагы, ошо пласт бузат. Пласт бузгандан кийин мына азыр жаткан кар, жаткан ным, ошол не деп коебуз, шелге деп коебузбу, арыкча деп коебузбу, ошол жерге ным топтолот, кардын суусу, жамгырдын суусу түшөт дагы, мына ошол жерде анан кийин ным топтолот. Бул эмнени берет, урматтуу дыйкандар? Бул кийин сиз мына бул аркасынан рыхлитель менен кетип калат. Кийин сиз сепкенде, үрөндү сепкенде, сиздердин үрөнүңөрдүн тамыры терең кирип кетет. Терең киргенден кийин ал жерде нымды тартат. Ным тарткандан кийин анын үрөндүн тамыры күчтүү болот. Күчтүү болгондо анан кийин анын үрөнү түшүмдүүлүгү дагы жогорулайт да. Өсүмдүк өсүп атканда баягы нымдын баары токтолуп калат экенде 70 сантиметрдечи. Ошо чыгып атканда баягы жалбырактарга именно майдын орто чейинде уже берип баштайт экен да. Ошондо көчөт 30% түшүмдүүлүктү көбөйтө алат экенбиз менен. Ошондой эле эт, сүт багытында да өзөктүү аракеттер бар экенине күбө болдук. Бизде саан уйлардын сүт берүү потенциалы 2000 литрден мүйүздөн ашпайт. Ошол эле Россияны алсак, алар ар бир саан уйдан 10.000 литрден кем эмес сүт саап алышат экен. Кыргызстанда учурда уйдун пири Зеңки баба колдогон жандыктардын саны 1,8 миң баш экен. Уйлардын тукумун асылдандыруу учурда Айыл чарба министрлигиндеги негизги приоритет десе болчу да экен. Экинчиси тоюттун баалуулугу. Ошондуктан жеке менчик фермаларда гидропондук тоют даярдоо жашыруун деле сыр болбой калган. 2024-жылдын Айыл чарба тармагындагы омоктуу кадамы деп министр Төрөбаевдин жеке аракетинин негизинде бүгүнкү күндүн приоритеттүү багыттары деп таза кандуу генетикалык асыл тукум сертификаты бар малдын тукуму жагынан жакшыртуу потенциалын жогорулатуу иштерин жандандыруу максатында Сокулук районундагы Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводу мамлекеттик ишканасынын реконструкция долбооруна каражат бөлдүрүп, мамлекеттик ишканасынын толук кандуу иштеп кетүүсүнө өбөлгө түзгөнү. Бул жерде биздин Сокулук мамлекеттик коз бар. Каралбай калган. Азыр элден бүт баягы менчик болуп кеткен жерлер кетип калыптыр. Кайра тартып дагы 800 гектарда биз кайра мамлекетке өткөздүк. Азыр ошол мамлекеттик ишканага биз 40тан ашык МТС техника алып келдик. Толугу менен түптөп жакшынака уюштуруп койдук бул жерде. Бул жерде Сокулук районуна жакын дыйкандар иштеп аткан дыйкандар ошол техниканы да колдонушат. Услуга катары. Бул жерде биз көтөрдүк бул козду. Кыргызстандыктардын азыктануу себетине кирген тамак аштын түрлөрү эбак аныкталган. Алар сүт, картошка, жер жемиш, эт, май, жашылча майы, шекер, жумуртка. 2022-жылы Аскарбек Жаныбеков айыл чарба министри болуп турган кезинде Деловой собеседник журналына берген интервьюсунда биз 2025-жылында аталган азык-түлүк корзинасын толугу менен жабабыз деген эле.
Ал прогноз азырынча айтылган божомолду камсыздай ала элек. Тармактагы оңолуунун реалдуу кадамдары азыркы тармак жетекчисинин аракетине байланыштуу өзгөргөнү факт. Эгер өлкөнүн экспорт потенциалы айтылгандай өзгөртүлсө, айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө реалдуу түрткү болору жашыруун деле сыр эмес. Ички рынокто баанын өсүш маселеси кандай чечилет? Ат жалында маек куруп, кыска убакытта жетиштүү маалымат алып, мээнетин айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө арнаган министрге ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү репортажыбыздын соңунда кош айтып биздин дыйкандарга келе жаткан жазда үлкөн ийгилик каалап, кырманына алтындан, жайытына күркүрөгөн үйүр малдын толушун каалап, бүгүнкү ишибизди аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.